Тема эркинен ажыратуу иретинде соттолгонду жаза өтөөдөн шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу шарты жана тартиби. Соттолгондорго түзөтүү мекемесинин түрүн өзгөртүү. 88 статья. Жаза өтөөдөн шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу. Биринчи, эркинен ажыратууга же аскердик дисциплинардык бөлүккө соттолгондор сот тарабынан шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуусу мүмкүн. Экинчи, шарттуу мөөнөтүнөн мурда соттолгондорго төмөнкү аталгандар жалпы колдонулат. Биринчи, ресоциалдашуу жана оңолуунун оң жыйынтыгына жетишкен, кылмышы менен келтирген зыяндын теңинен аз эмес зыяндын ордун толтурган, жоюлбаган дисциплинардык взысканиясы жок, жаза өтөө учурунда эмгекке жана окууга ак ниет мамиле кылгандар, алкоголдук, баңгилик, психотроптук же токсикалык караңгылыктардан дарылануу курсуна макул болсо. Үчүнчү, шарттуу мөөнөтүнөн мурда соттолгон жаза өтөп жаткан орду жана өз арызы боюнча же кылмыш аткаруу мекемесинин акимчилигинин көрсөтмөсү боюнча сот тарабынан колдонулат. Төртүнчү, шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошогон соттолгонго иш жүзүндө колдонулат төмөнкүлөр. Азыраак оор кылмыш кылганы үчүн жазанын 3/2 кем эмес мөөнөтүн өтөөдөн кийин. Оор жана айрыкча оор кылмыш үчүн жазанын 4/3-ün. Ошондой эле мурда шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошоп, эгер шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошоо жокко чыгарылган болсо, 4/3 мөөнөтүн өтөөдөн кийин. 89 статья. Шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошоону колдонбоо. Шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу төмөнкү соттолгондорго колдонулбайт. Бул жашы жетелектердин өмүрүнө же алардын жыныстык кол тийбестигине кол салгандар. Экинчиден, кыйноо үчүн. Үчүнчү, тынчтык жана адамзат коопсуздугун, ошондой эле согуштук кылмыштар үчүн. Төртүнчү, уюшкан кылмыштуу топтун же кылмыштуу уюмдун курамындагы кылмыш үчүн. Бешинчи, террористтик акт же экстремисттик уюм түзүү үчүн. Алтынчы, өмүрү өткүчө эркинен ажыратылгандар. 114 статья. Шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотулгандар. Биринчи, 18 жашка чейинки кылмыш үчүн эркинен ажыратууга соттолгондорго ушул кодекстин 88 статьясында 2-4 бөлүгүн жана 90 статьянын да шарттарында каралган же тартипте шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошоо колдонулушу мүмкүн. Кайра ушуну. Биринчи, 18 жашка чейин кылмышы үчүн эркинен ажыратууга соттолгондорго ушул кодекстин 84-88 статьясы, 2-4 бөлүгү жана 90 статьяда каралган шарттарда жана тартипте шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошоо колдонулушу мүмкүн. Экинчи, шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу жашы жетелектерге иш жүзүндө өтөп бүткөндөн кийин. Биринчи, азыраак оордуктагы кылмыш үчүн жаза мөөнөтүнүн чейрегин. Экинчи, оор кылмыш үчүн оор кылмыш үчүн жаза мөөнөтүнүн 3/1-ин. Үчүнчү, айрыкча оор кылмыш үчүн жаза мөөнөтүнүн жарымынан кем эмес. 426 статья. Шарттуу мөөнөтүнөн бошотуу каралган биринчи кылмыш жазык кодексинин 88 статьясында каралган убакытта шаардык деп булам кыскартылгандарды жаңылып кетип атам. 426 статья. Шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу каралган биринчи кылмыш жазык кодексинин 88 статьясында каралган убакытта шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу сот тарабынан жаза өтөө орду боюнча соттолгондун жеке арызы же жаза өтөө мекемесинин акимчилигинин көрсөтмөсү боюнча колдонулат. Жазаны дисциплинардык аскер бөлүгүндө өтөп жаткандарга шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу ушул эле тартипте колдонулат. Экинчи, 18 жашка чейинки жазаны өтөп жаткандарга шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу 114 статьяда каралган шартта
мыйзамдуу өкүл жана баланы коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын биргелешкен арызы же жаза өтөө мекемесинин акимчилиги жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чогуу көрсөтмөсү боюнча сот тарабынан колдонулат. Үчүнчү, шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотууга сот отказ берсе, көрсөтмөнү кайталап кароо отказ токтому кабылданган күндөн 3 айдан кем эмес убакыттан кийин гана уруксат. Төртүнчү, шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу кабылданган убакытта сот шарттуу бошотулган адамга жаза өтөлө элек мөөнөтүнүн чегинде, бирок 3 жылдан көп эмес сынак мөөнөтүн дайындайт жана ал мөөнөткө сыноо пробациялык көзөмөлүн дайындоо боюнча токтом чыгарат. Бешинчи, сот шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу колдонулуп жаткан соттолгон адамга кылмыш жадык кодексинин 84-статьясында каралган анын оңолууга арналган милдеттерди жүктөшү мүмкүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексинин 160-статьясы шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана укуктук таасирдин башкача чаралары. Аларга төмөнкүлөр кирет. Биринчи, соттолгон жаза мөөнөтүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн бөлүгүн өтөгөндө жаза мекеменин акимчилиги же аскердик жаза бөлүгүнүн командачылыгы соттолгонго шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу арыз берүүгө убакыты келгенин 5 күн ичинде жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттүү. Экинчи, соттолгон адам шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошоого арыз бергенден 10 жумуш күн ичинде мекеме сотко кайрылууга милдеттүү. Материалдардын тиркемесинде анын жүрүш-туруш жөнүндө маалымат, оңолуу жана коомго аралашуу аракет жыйынтыгы, жаза убагында эмгекке жана окууга мамилеси, кылмыштан келтирген материалдык зыяндын ордун толтуруу чаралары, сыноо органы берген өздүк маалыматтар жана башка прокурорго билдирүү менен өздүк делосу. Кыргыз Республикасынын кылмыш жадык кодексинин 91-статьясы оору боюнча жаза өтөөдөн бошотуу. Белгилүү мөөнөткө же өмүр өткүчө соттолгон адам өкүм чыккандан кийин оор жана өкүмдү аткарууга тоскоол болуучу оору менен ооруп калса, медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде андан ары жаза өтөөдөн сот тарабынан бошотулушу мүмкүн. Сот кылган кылмыштын оордугун, соттолгондун өздүгүн, оорунун мүнөзүн жана иш жүзүндө өтөлгөн жаза мөөнөтүн эске алат. Мындай учурда белгилүү мөөнөткө соттолгон адам кылмыштын оордугуна, соттолгондун мүнөздөмөсүнө жана оорунун мүнөзүнө карабастан, эгер ал мөөнөтүнүн 3/2-син жашы жете элек жарымдан көбүн өткөн болсо, а өмүр өткүчө соттолгон адам эгер 20 жыл өттөгөн болсо, андан ары жаза мөөнөтүн өтөөдөн бошотулат. Ал оорулардын тизмесин Кыргыз Республикасынын өкмөтү бекитет. 160-статья шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана башка укуктук кылмыш таасир тартиби. Үчүнчү, бул кодекстин 116-статьясынын 4-бөлүм, 147-статьясынын 2-бөлүмү шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча өтүнүч келтирилиши мүмкүн. 91-статья 1-бөлүк. Сотко 116-статьянын 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн соттолгон адамдарга карата шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу өтүнүч жөнөтүү түзөтүү мекемесинин комиссиясы карагандан кийин жүргүзүлөт. 4. Эгер сот отказ берсе, кайталап арыз же көрсөтмө жөнөтүү шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотууга отказ жөнүндө токтом токулган күндөн кийин 3 ай өткөндө гана мүмкүн. 5. Соттолгондор мурда шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошоп кайра эркинен ажыратуу ордуна жөнөтүлгөндөр мыйзамда көрсөтүлгөн учурда шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу жокко чыгарылган токтом токулган күндөн 6 ай өткөндөн кийин жаңыдан шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотууга көрсөтүлүшү мүмкүн. 80-статья соттолгондорго түзөтүү мекемесинин түрүн өзгөртүү. 1. Соттолгондорго жүрүш-турушу, эмгекке мамилеси, реабилитациялык программага катышуусуна карата түзөтүү мекеменин түрү өзгөртүлүшү мүмкүн. 2. Оң мүнөздөлгөн соттолгондор өз арызынын негизинде которулушу мүмкүн. Анын ичинде 1. Түрмөдөн түзөтүү колониясына, түрмөгө аныкталган мөөнөттүн теңинен көбүн өтөгөндө. 2. Айрыкча режимдеги түзөтүү колониянын катаал режиминде өмүр боюга соттолгондор. Экинчиси,
айрыкча режимдеги түзөтүү колониясынын катаал режимдеги колонияга өмүр боюга соттолгондор мунапыс иретинде 20 жылдык эркинен ажыратууга алмашылганда 15 жылдан кем эмес өтөгөндө. Үчүнчү, катаал жана жалпы режими түзөтүү колониясынан колония жатаканага оор кылмыш үчүн теңинен кем эмес жаза мөөнөтүн, оор жана айрыкча оор кылмыш үчүн же мурда шарттуу бошоп, кайра жаңы кылмыш кылгандар 3-2 кем эмес жаза мөөнөтүн, мунапыс иретинде өмүр бою эркинен ажыратылгандар 20 жылга алмашылгандар 4-3 кем эмес жаза мөөнөтүн өтөгөндөр. Үчүнчү, жатак колонияга которуу жатпайт. Аларга төмөнкүлөр кирет жана буларга колдонуу болбойт. Биринчи, өмүр боюга соттолгондор. Экинчи, террористтик жана экстремисттик мүнөздөгү соттолгондор. Үчүнчү, уюшкан топ же кылмыштуу уюм курагындагы кылмышка соттолгондор. Төртүнчү, эркинен ажыратуу ордунда криминалдык топ мүчөлөрү. Бешинчи, жашы жетелектерге карата оор жана айрыкча оор кылмыш кылгандар. Алтынчы, медициналык мажбур чара курстарын өтпөгөндөр, ошондой эле жабык типтеги медициналык атайын дарылоого муктаждар. Жетинчи, биринчи жана экинчи группада майыптар, пенсия жаш курагындагылар. Сегизинчи, туруктуу жашоо орду жоктор. Тогузунчу, чет өлкө жарандары, Кыргыз Республикасында жашабагандар жарандыгы жоктор. Онунчу, мурда эркинен ажыратуу ордунан жана камактан качкандар. Эми төртүнчү, соттолгон орнотулган жаза өтөө тартибин зыяндуу бузуучулар которулат. Биринчи, жатак колониядан түзөтүү колониясына. Мурда мамлекеттик түзөтүү системинин комиссиясы көрсөткөн режим боюнча. Экинчи, жалпы жана катаал режимдеги түзөтүү колониядан түрмөгө. Мөөнөтү 1 жыл. Эгер андан кем өтө элек жаза мөөнөтү калса, ошол мөөнөткө. Бешинчи, жатак колониядан түзөтүү колонияга. 4-пункт боюнча которулгандар кайра жатак колонияга которулушу мүмкүн. Түзөтүү колониясына которуу жөнүндө чечим чыккан күндөн 1 жылдан кийин. 6. Түзөтүү түрүн өзгөртүү мамлекеттик кылмыш аткаруу системинин органы ишмердүүлүгүн аныктаган түзөтүү мекемесинин комиссия чечиминин негизинде жүргүзүлөт. Төмөндө көрсөтүлгөн таблицада түзөтүү мекеменин түзүн өзгөртүүгө соттолгонду көрсөтүү мөөнөтү көрсөтүлгөн. Анда категориялары, мөөнөттөр бардыгы айтылган. Төмөндө таблица берилген. Анда түзөтүү мекеменин түрүн өзгөртүүгө соттолгонду көрсөтүү мөөнөтү жана соттолгондор категориясы, мөөнөттөрү көрсөтүлгөн. Ошондой эле соттолгондорду көрсөтүү тартиби шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотууга жана түзөтүү мекеменин түрүн өзгөртүүгө соттолгондордун категориясы, түзөтүү мекемелеринин түзүн өзгөртүү жана шарттуу мөөнөтү бошотууга мөөнөттөрү жазылган. По вопросам отбывания наказаний каждому осужденному.